Эсепсиз чыгым, майнатсыз жумуш, түптө элек жатып, түп орду менен жоюла баштаган улуу көчмөндөр мурасынын тагдыры. Жазгы тала иштерине даярдык быйыл камылга эрте башталууда. Куткаруучулардын талбаган эмгеги, Туркия өлкөсүнө болгон боордоштук мамиле. Эми ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасынын толукталган чыгарылышы. Саламатсыздарбы, студияда Шекер Сатыбалдыева. Бүгүн Будапешт шаарында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Венгриянын президенти Каталин Новак менен расмий жолугушуу азем болуп өттү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Атчан гусарлардын коштоосунда мамлекет башчысынын кортежи Лайош кошу таянтына келип, ал жактан аны Венгриянын президенти Каталин Новак тосуп алды. Ардак Кароолдун саламдашуусунан кийин аскердик оркестрдин аткаруусундагы Ракоцци маршынын жаңыруусу менен президенттер Будапешт шаарынын гарнизонунун туусунун жанынан токтошту. Оркестр эки өлкөнүн мамлекеттик гимндерин аткарды. Садыр Жапаров жана Каталин Новак Венгриянын туусу менен гербине таазим этип, өздөрүнүн расмий делегация мүчөлөрүн тааныштырып өттү. Азем гарнизондун өздүк курамынын атчан гусарлардын аскердик оркестрдин салтанаттуу маршы менен аяктады. Бүгүн Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Конституциялык соттун төрагасы Эмиль Өскөнбаевди кабыл алды. Парламенттин басма сөз кызматынан билдиришкенде, жолугушууга Жогорку кеңештин аппарат жетекчиси Шабданбек Алишев катышты. Жолугушууда Конституциялык соттун судьяларын шайлоо жана алгачкы баш мыйзамдын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына байланыштуу өткөрүлүүчү иш-чаралардын планы талкууланды. Төрага Нурланбек Шакиев эгемендүүлүк алган жылдардан бери Кыргызстандын конституциясы бир нече ирет өзгөртүлүп, жаңыланганын белгилеп, бирок ага карабай алгачкы баш мыйзам кабыл алынган күн тарых бетинде кала берет. Көз карансыз Кыргызстан үчүн 5 майдын мааниси чоң деди. Муну менен катар Конституция талаптарынын аткарылышын көзөмөлдөөдө жана укук үстөмдүгүн орнотууда Конституциялык соттун салымы зор экенине токтолуп, соттун курамы иш билге калыс адистерден куралышы керектигин кошумчалады. Өз кезегинде Конституциялык соттун төрагасы Эмилбек Өскөнбаев мекеменин ишмердүүлүгүнө учкай токтолуп, Кыргыз Республикасынын конституциясынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгын майрамдоого даярдык көрүү жөнүндөгү президент Садыр Жапаровдун жарлыгы тууралуу сөз кылды. Ошондой эле парламенттин Конституциялык соттогу өкүлүн дайындоо жана анын макамын жогорулатуу маселелери көтөрүлдү. Быйыл айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түзүмүнүн жалпы себүү аянты 1232,8 миң гектарды түзүп, же 2022 жылга салыштырмалуу 4 миң гектарга көп болушу болжолдонууда. Бул туурасында бүгүн айыл чарба министри Жаныбек Аскарбеков Жогорку кеңештин тармактык комитетинде 2023 жылдын жазгы тала жана чарбалык жумуштарды өткөрүүгө карата даярдыктын жүрүшү боюнча маалымат берип жатып билдирди. Министрдин айтымында быйыл жазгы тала иштери өткөн жылга салыштырмалуу эрте башталары пландалууда. Буга министрлик даярбы? Дыйкандарга насыяк качантан тарта бериле баштайт? Кененирээк Акылай Маратова баяндайт. Айыл чарба министрлигинин жыйынтыгында көп сандуу цифралар айтылганы менен ийгиликтери жетишерлик эмес. Бул туурасында парламенттин тармактык комитетинде депутат Жеңишбек Токторбаев айтып чыкты. Эл өкүлүнүн айтымында министр статистикага эмес, февралдан тарта жерлердеги эл менен жолугуп, дыйкандарга быйыл кайсы данды өндүрсө боло турган сунуштарын бериши керек дейт. Азыркы мына февраль айынан баштап жерлерге барып, айыл өкмөттөр менен чогулуп, элдер менен жолугуп, тугандар, быйыл мынакей арпа тиккиле, быйыл будай тиккиле, быйыл тамеки эккиле, быйыл пакта эккиле деген саясат болобу? Же эл эккен, эл тиккен, эл өндүргөн продукцияны эле биз стат катары келип эле элге маалымат бериш керекпизби? Деген менен 2023 жылы дыйкандарга мамлекет тарабынан бериле турчу насыянын суммасы тактала элек. Министр Жаныбек Аскарбековдун айтымында так сумма токтом кабыл алынгандан кийин гана белгилүү болот. Токтом чыкканда гана тактап айталам. Атак биз киргизген токтом долбоорлору боюнча КПКга 17 миллион, то есть миллиард, ФСХ 11ге 3 миллиард.
Жыйындын жүрүшүндө депутаттар жыл сайын дыйкандарга жеңил насыя берген Айыл банк менен РСК банктын механизмин сынга алышты. Аталган банктар мамлекеттин каражатын муктаж дыйкандарга эмес, аны кайтарууга мүмкүнчүлүгү бар дыйкандарга гана берип жаткандыктан насыя берүү саясатын өзгөртүү сунушталды. Бүгүнкү күндө эл түшүндү кредит эмне экенин. Силер ошол саясатыңарды өзгөртүп, жөнөкөй элдерге да берсеңиздер жакшы болот эле да. Былтыр анткени Айыл банкта ошол 6% менен кредиттер берилип атты, жөнөкөй элдерге келген жок, аларга жеткен жок. Силер только ошол жанагы возможности бар бизнесмен, ошондой адамдарга, ошондой дыйкандарды издеп эле ошолорго эле бердиңер. Белгилүү болгондой, жазгы талаа иштери 1 айдын аралыгында башталат. Мындан улам депутат Аманкан Кенжебаев дыйкандарга бериле турчу күйүүчү майдын баасына кызыкты. Элдин салган ызуучусун айталычы, биз баягы күнү мынакей биздин коллегалар көтөрүлүп чыкты эле, силердин саткан бааңар 60 сомдон болот эле бензин да. Кирген баасымды аныктап чыгып айтып атат, 45 сомдон экен, 41 сомго чейин разница бар экен, 17 сом кошуп сатып атты деген ызуучу чыкты. Бүгүнкү күндө дистоплив боюнча ушундай чыкпайбызбы учудан? Чыкпайт андай. Сен анда түшүндүрүп айтып бергиле да эл журтка дагы мына алып келген баабыз мынча, налогу мынча, акцизга мынча төгөбүз, храненияга мынча деп айтпайсыңарбы? Жыйында тармактык комитет быйыл жазгы талаа иштери эрте башталары болжолдонуп жатканын эске алуу менен министрлер кабинетинин тескемесин кабыл алууну тездетип, дыйкандардын маселесин тез арада чечүү керектигин белгилешти. Акылай Маратова, Тынчтык Көлбаев, New TV. Былтыр Кыргызстанга 2 миллиард 928,2 миллион доллар которулган. Бул тууралуу Улуттук банктын маалыматында айтылат. Бул акча которуу системасы аркылуу жөнөткөн жеке жактардан которулган каражаттар. Белгилей кетсе, каражат ар кандай валютада которулган. Бирок Улуттук банк доллар менен эсептеп көрсөтүүдө. Буга чейин эң чоң көрсөткүч 2021 жылы болгон. Анда өлкөгө которулган каражаттын суммасы 2 миллиард 756,2 миллион долларды түзгөн. Маалым болгондой, каражаттын эң көп суммасы Орусиядан келгенин көрүүгө болот. 1 жыл аралыгында аталган өлкөдөн Кыргызстанга 2 миллиард 780,2 миллион доллар которулган. Эң аз Германиядан 4,7 миллион доллар жөнөтүлгөн. Мамлекеттик казынадан эбегейсиз каражат бөлүнүп, Кумтөр сыяктуу мамлекеттик кендерди тейлеп, казууга лицензия берүү максатында түзүлгөн Улуу көчмөндөр мурасы холдинги жоюлат. 3 миллиард сомдук уставтык капиталы менен өз ишин өтө дымактуу баштап, тилекке каршы бат эле жабылып жаткан холдингдин кыйрашына эмне себеп? Казынага келтирилген 1 миллиард сом зыяндын орду толукталабы? Тазагүл Эмилбекованын материалынан көрүңүз. Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинг компаниясы жоюлат. Тийиштүү чечим министрлер кабинетинин жыйынында кабыл алынганын өкмөттөн маалымдашты. Билдирмеге ылайык, кабыл алынган чечимдин алкагында финансы министрлигине холдингти жоюу жана бул боюнча комиссия түзүү тапшырылган. Комиссия тийиштүү иштерди 2 ай аралыгында карап чыгууга тийиш. Буга чейин эсептөө палатасы Кумтөр Голд компаниясы өткөн жылы эбегейсиз каражатты майнапсыз коротконун ырастаган. Улуу көчмөндөр мурасы 2022 жылы 3,4 миллиард сомго каржыланган. Анын 700 миллион сому өз милдеттенмелерин жабуу үчүн калат. Салык кызматына 600 миллион сом. Холдинг ген байлыктарды чалгындоо жана иштеп чыгуу үчүн лицензия алган. Бул сумма кайра кайтарылат. Жаратылыш ресурстары министрлигинин 11,8 миллион сом талабы бар. Жалпы төгөмдөр 670-680 миллион сом болот. Ал эми 20-30 миллион сом кеңсенин ижарасы жана айлык акыга жумшалат. Улуу көчмөндөр мурасы 2021 жылдын 29 январында түзүлгөн жана анын жетекчиси болуп, ошол маалда Кумтөрдүн тышкы башкаруучусу болуп турган Теңиз Бөлтүрк дайындалган. Улуттук холдинг кен казуу, гидроэнергетика, билим берүү, туризм жана башка тармактарда 40тан ашык ири долбоорлорду ишке ашыруу планын жарыялаган. Аталган холдинг түзүлгөндөн бери каршы пикирин билдирип келген Жогорку кеңештин депутаты Эмил Токтошев холдинг иште баштагандан бери алгылыктуу бир да натыйжа чыкпаганын айтат. Ошондой эле депутат учурда дайыны чыкпай жаткан 1 миллиард сомго жакын каражат боюнча иликтөө жүргүзүү керек дейт. Бирок мен айтканым эске алып, 7 миллиард бербей, 3 миллиард берип көрөлү күзгө чейин. Андан кийин эгерде жакшы деп кетсе, калганын бөлүп берели деп айтышкан. Бирок мен айтканым туура чыгып, 3 миллиардтын да дайыны жок болуп чыкты. Бүт эки башка чыгып атат. Буну иликтөөсү жакын арада бүтпөйт, дагы көп былыктар чыгат, мен ишенем.
Себебі чоң акчабыздын миллиардтарга кирип кеткенден кийин адам өзгөрдү да. Өзгөрдү. Анан мына билесиздер, ошо 3 миллиард сомдун бюджетти кайтарыш үчүн Минфин өзү айткан 1 миллиард сомго чейин акча жок түйөрдү менен кайтпайт деп. Эми кандай кайтпайт, кандай аны укук органдары албетте иштеш керек. Албетте бул туура эмес. Экономист Кеңешбек Айылчиев өнүккөн мамлекеттерди мисал келтирип, холдинг ачуудан мурда биринчи кезекте план, программа жана стратегиясын иштеп чыгып, андан кийин каржылоосу аныкталса, маселе жаралмак эмес дейт. Айтымында холдингдин идеясы жаман эмес, бирок башында шашылыш түрдө чечимдер кабыл алынгандыгы азыркы абалга алып келди. Элдин социалдык экономикалык абалына түздөн түз таасир бермек, бир топ жакшырмак, эмнеси менен жумуш орундар пайда болмок. Иштеген сайын бизде өндүрүштөр өсмөк, ал барып биздин экономикалык потенциалыбызды, мүмкүнчүлүгүбүздү кеңейтип, ошол эле бюджеттин киреше тармагында көбөйтмөк да. Ошол идеялар жакшы болчу. Бирок азыркы учурдагы жакшы идеяны дагы жакшы команда алып барыш керек болчу. Чындыгында идеялардын аркасында турган Теңиз Бөлтүрүктүн бир жылда кылган жакшы жумуштар да болду. Экинчи терс жактагы бар экен. Ошондой кезинде азыр жаап атат. Ал эми коомдук ишмер Кубанычбек Исабеков холдингти бир киши Теңиз Бөлтүрүккө байлап койгону туура эмес болгон дейт. Ошондой эле холдингдин ишмердүүлүгү, бюджети, долбоору туурасында маалыматтар коомчулукка ачык айтылып жарыяланбаганы үчүн бүдөмүк жагдайлар көп болду. Коомдук ишмер мындан ары өкмөт холдингти түп тамыры менен жоюп салуунун ордуна жаңы команда менен үнөмдүү каражатка айрым маанилүү долбоорлорду иштетсе болоруна токтолду. Ошондой топ түзүп алып туруп, бул ишти улантып кетсек болот. Жакшысын алып, жаманын таштап. Анан бул дирекцияны жөн эле жоюп койбой. Булардын дагы каржылары кайда кетти? Миллиондогон акчалар. Кайда кетти? Анын тарыхын изилдеп коюш керек дагы, күнөөлөрдү жоопко тартып кайра кустуруп бюджетке толтуруп коюш керек деп эсептейм. Бүгүнкү күндө дагы ал Канаданын жараны болуп эсептелет. Башка мамлекеттин жаранын андай мамлекеттик кызматка койгонго закон тыюу салган. Болбой көздү жумуп туруп өкмөт башчы бекитип койгон анычы. Анан эмне менен бүттү азыр мына? Ал түрмөдө отурат. Кечээ бүрсөгүндагы мына мурдагында чыгып атат. 137 миң доллардык эки жипти бирөөнө Кутманова берип койгон, бирөөнү дагы белгисиз бир жигитке берип койгон. Ал өзү менчик эмес да бул. Анын үстүнө жанагы дирекция укумтор да менчик эмес, бүгүн мамлекеттик болуп эсептелет. Анан өзүм билем деген бул туура эмес болот. Долбоорлордун арасында Ысык көлдө цемент заводун куруу, жылына 5 миллион тонна көмүр казууга мүмкүн болгон, Кабак Күрөң көмүр бассейнин өздөштүрүү, Куттуу Сай, Талдыбулак, Андаш кендерин казуу, Орто Токой ГЭСтерин куруу, билим берүү жана IT тармактарын өнүктүрүү, өнөр жай жана кайра иштетүүчү ишканаларды куруу каралган. Айта кетсек, Теңиз Бөлтүрүк былтыр сентябрда Кумтөрдөгү коррупцияга айыпталып камалып учурда абакта. Башкы прокуратура жалпысынан 3 кылмыш ишин козгогонун билдирген. Тазагүл Эмилбекова, Бекназар Арыкбаев, New TV. Туркияга кеткен кыргызстандык куткаруучулардын 80 адамдан турган экинчи тобу издөө иштерине киришти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдары министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык бүгүн таң эрте 80 куткаруучу издөө куткаруу иштерин аткарып жаткан 67 куткаруучу менен биргеликте Кахраман-Мараш шаарынан 15 мүнөттүк алыстыкта жайгашкан райондогу талкаланган урандылардан издөө иштерин жүргүзө баштады. Кечээ 12 февралда табигый кырсыктан жабыркаган Боордош Түрк элине колдоо көрсөтүү үчүн атайын учак менен 80 куткаруучу, 6 дарыгер, боз үй тигүүчүлөр, 75 боз үй жөнөтүлгөн. Ал эми буга чейин барган куткаруучулардын биринчи тобу Кахраман-Мараш шаарында бир жума аралыгында издөө куткаруу иштеринин натыйжасында урандылардын астында аман калган 4 адамды жана каза болгон 104 адамдын сөөгүн чыгарып беришти. Туркиядагы катуу жер титирөөнүн очогу болгон Кахраман-Мараш шаарында жабыркаган жарандарды убактылуу жайгаштыруу үчүн Кыргызстандан жөнөтүлгөн боз үйлөр тигиле баштады. Бул туурасында Тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, кечээ атайын учак менен жеткирилген 78 боз үй Кыргызстандын диаспора өкүлдөрүнөн жана студенттеринен Туркияда жашаган этникалык кыргыздардан түзүлгөн ыктыярчылар тарабынан тигилүүдө. Туркиядагы элчи Руслан Казакбаев дип өкүлчүлүктүн кызматкерлери да көмөк көрсөтүп жатканын белгиледи. Боз үйлөрдүн тигилүүсүнө Туркияда иштеп жашап жүргөн мекендештер, вандык кыргыздар да колдоо көрсөтүүдө. Боз үйлөр Кахраман-Мараш шаарынын Борбордук футбол стадионуна тигилип жатканы белгилүү болду.
Бүгін Бишкектен Туркияға дагы кошумча 35 куткаруучу жөнөп кетти. Алардын арасында 3 дарыгер бар. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда өзгөчө кырдаалдары министри Бообек Ажикеевдин жетекчилиги менен куткаруучулардан сырткары 49 боз үй, мобилдүү кийиз үй жана медикамент түрүндө гуманитардык жүк жөнөтүлдү. Туркия менен Сирияда зилзаладан набат болгондордун саны 33 миңден ашты. Туркияга жардам берүү үчүн Кыргыз өкмөтү тарабынан ачылган атайын эсепке 5 миллион сомдой гана чогулган. Финансы министрлиги буга чейин туура эмес маалымат таратып алганын билдирди. Белгилей кетсек, аталган ведомство 10 февралда саат 16:00 карата эсепке 12 миллион 350 миң сом чогулганын кабарлаган болчу. Урматтуу жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, бизге валютасы белгиленбей таблица түрүндө отчет берилген. Ушуга байланыштуу кечирим сурайбыз. Жаңы такталган маалымат боюнча 13 февраль саат 10:00 карата жер титирөөдөн жабыркаган Туркиянын жарандары үчүн ачылган эсепке 4 миллион 958 миң 834 сом жана 12 миң 550 рубль чогулду деп билдирди маалымат кызматы. Табигат кырсыгынын кесепеттерин жоюуга көмөк көрсөтүүнү каалагандар реквизиттерге сом, доллар жана евро түрүндө которо алат. Атайын эсеп 7 февраль күнү ачылган. Шашылыш билдирүү 14 февралдан 17 февралга чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Алапка Канышкая унаа жолунун чапчымашуусуна жана Красная Горка Акташ унаа жолунун 2 чакырымдарында кар көчкү түшүүсү жана кар күткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Адистер унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарылдыгын эскертүүдө. Кыргызстандык Балбан Акчол Махмудов 77 килограмм салмак категориясы боюнча дүйнөлүк рейтингде 1-орунга чыкты. Буга чейин бириккен күрөш дүйнөсүнүн рейтингинде туркиялык Юнус Эмре Басар лидер болчу. Ушуну менен грек-рим күрөшү боюнча кыргызстандык балбандар 2 салмак категориясы боюнча мыкты алышты. Махмудовдон тышкары лидерликти Жоламан Шаршембеков бербей келет. Ал 60 килограммга чейинки салмакта кармашат. Бүгүнкү чыгарылышыбыз мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирден жолугушканча аман болуңуздар.